رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. Assalamu alaikum, кадырман көрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар. Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгынын куттуу студиясында рахмат жаган Рамазан берүүсү өз көрсөтүүсүн баштады. Эфирде бүгүн мен Максат Атабаев алып барам. Бүгүн биз сиздер менен биргеликте шариятыбыздагы 40 парыз боюнча кеп кылмакчыбыз. Эмне үчүн 40 парыз? Ошол жаатында кеп кылып берүү үчүн биздин студиябыздын ардактуу коногу бар. Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтийинин орун басары, белгилүү дин алымы Шүкүр Ажы Исмаилов. Кош келипсиз. Кудай таалам кармаган ордуңуз кабыл болсун. Рахмат, бирге болсун. Устаз, кептин суроонун башында эле ушул темадан баштайлы. Эмне үчүн 40 парыз деп айтылып, аталып калган? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи роббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулихи Мухаммади ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Биринчиден, Алла Таала бүгүн кармаган орозобузду кабыл кылсын. Бардык убада кылган жакшылыктарын жалпы мусулмандарга берсин. Айтканыңыз келсин. Сурооңуз абдан маанилүү, актуалдуу. Эмне үчүн 40 парыз? Негизи баягы биз айтып атпайбызбы? 1000 жылдан бери баягы бир чөлкөмдө калыптанган, ар бир чөлкөмдө калыптанган өзүнүн дин тутуу салттуулугу бар да. Ооба. Биздин Кыргызстанда дагы ошондой дин тутуу салттуулугунун элементтери бар. Ошол элементтеринин эң башкыларынын бири десек болот, бул 40 парыз. Эмне үчүн? Анткени негизинен баягы парыздар көп негизи. Ар кайсы чөлкөмдө ар кандай баягы калыптанган болушу мүмкүн. Бирок ошо биздин Кыргызстанда, бир эле Кыргызстан эмес, бүтүндөй Борбордук Азияда ошо 40 парыз деп аталып калган. Ошо 40 парыз болуп баягы негизги эме топтолгондо. Эмне үчүн 40 парыз болуп топтолду? Себеби баягы динди үйрөтүү негизи жеңил болуш керек да. Анткени пайгамбар алейхисаламдын хадис бар, сүйүнчүлөгүлө качырбагыла деген. Анан бул деген сөз демек динди мындай адамдарга жеңил кылып түшүндүрүш керек. Жеңил жеткириш керек. Дин өзү жеңил турат. Жеңил нерсе да. Адамдар күнүмдүк жашоосунда ошол баягы күнүмдүк жашоосунда мындай бир тоскоолдуксуз, бири-бирине мындай карама-каршы койбой, ушундай өзүнүн ыргагы менен эле жашоосунун бир бөлүнгүч, ажырагыс бир бөлүгү катары эле жүрүп кетиш керек да. Ушундай болуш керек негизи. Анан ошол себептен мүмкүн болушунча баягы динде ушул эрежелер жеңил болуш керек. Бул эми түздөн түз баягы пайгамбар алейхисаламдын көрсөтмөсү да. Ошол себептүү баягы ошо коомчулукка жеңил болсун үчүн, эстеринде сакталып калышсын үчүн, өзгөчө мындай жаттап алсын үчүн биздин Борбордук Азиянын өзгөчөлүгү ушунда баягы жаттатып окуткан негизинен. Мисалы, Мухтасарлы Викая деген китебибиз бар, фикх боюнча. Жаттап окуткан, мисалы. Ошондой эле 40 парызды эми бул аалымдар жаттап окуган. Мухтасарлы Викаянын китептери жаттап окушкан да. Курандан кийин делечи. Ал эми карапайым эл болсо, мындай баягы аалым эмес кишилер, алар эми аларга дагы кайсы бир деңгээлде күнүмдүк өзүнүн баягы жашоосунда жаттап, жадында ар дайым эстеп, айтып жүргөн, жатка билген бир эрежелер болуш керек болгон да. Бул эми биздин Борбордук Азиянын өзгөчөлүгү. Ошол себептүү 40 парызды атайын аалымдар 40 парыз кылып түзүп койгон. Что адамдар аны жаттап алсын үчүн, жеңил болсун үчүн. Бир формула катары иштеп чыккан экен да. Ошо бул эми 40 парызда негизинен баягы исламдын негизги парыздары турат да. Азыр мына сиз экөөбүз баягы сүйлөшүүнүн жүрүшүндө дагы тереңирээк киребиз го. Ооба. Негизинен баягы ошол жаттоо үчүн. Мындан сырткары мисалы дагы бир элемент бар, 6 келме деген. 6 келме муну дагы баягы жаттатып окуткан. Ошол имам өзүнүн артынан намаз окугандар, намазга келгендерге ошо күн сайын кылган иши, анын баягы негизги дааваты 40 парызды жаттатуу. Ошол 40 парыздын ар бирөөсүн баягы чечмелеп берүү,
Андан сырткары жана 6 келмени күндө жаттаткан, анын маанисин айтып берген. Анан адамдар ошо күнүмдүк жашоосунда бүтүндөй мындай жатка билип алып, ар дайым 24 саат бою колдонсун деген мааниде. Эң сонун. Эми могу жерде мен бир кошумча суроо берип калбасам болбойт. Салттуу деген сөздү кеп кылып калдыңыз да. Анан баягы коомчулукта же болбосо интернетте окуп калабыз да, дин салттуу болбойт да деп. Анан өзүбүз баягы илимибиздин жетишинче бул салттуу биздин ата бабалар улантып келаткан бир жол деп айтып калабыз да. Ушул жерден дагы кыскача бир түшүндүрмө кылып берсеңиз. Негизи ооба, эми баягы элдердин айтып атканында да бир жөнү бар. Себеби ислам бөлүнбөйт. Ислам мындай бир нече бөлүктөн турбайт. Мисалы, салттуу ислам, анан саясий ислам, заманбап ислам же дагы бир ушундай сыяктуу болуп, ислам өзү бөлүнбөйт. Ислам бирөө эле. Эми бул аталыш шарттуу түрдө ушундай аталып калды. Бул эми өзүнүн негизинен 90-жылдардан кийин пайда болду. Салттуу ислам деген түшүнүк. Негизинде салттуу ислам дегенде биз баягы ар ким ар кандай түшүнөт да. Бирөөлөр мисалы салт аралашкан ислам деп түшүнүшөт. Кээ бирөөлөр болсо Ханафи мазхабы, Матуриди акыйдасы деп түшүнөт. Негизинен булардын кайсы бир деңгээлде тууралыгы бар. Бирок бул аныктама жалпы жолунан алганда мындай илимий көз карашта туура эмес. Себеби салттуу ислам дегенди биз баягы шарттуу деп атпайбызбы? Шарттуу аталыш. Эмне үчүн мынтип атап калдык? Анткени ошол салттуу ислам деген түшүнүк бизге бере турган жемиши бул болуп атат да. Биз мисалы салт дегенде өзү биз билебиз. Мисалы мындай кылым карыткан. Ооба. Көп кылымдардан бери муунга өтүп турган. Ошондой бир өзүнүн принциптери бар да. Ошону биз салт деп айтабыз. Анан эми бул жерде ошол салттуу деген сөздү исламга колдонуп атканыбыз, демек исламдын ошол бир чөлкөмдө баягы эрежелери бар, ошол бир маалда чыккан фатвалары бар, мындай айныккыс, өзгөргүс, ал кыяматка чейин мындай жарактуу болгон, керектүү болгон бир эрежелер, анан ошол фатвалардын жыйнактары бир чөлкөмдө мындай кылымдар бою жүздөгөн жылдар бир элде, бир чөлкөмдө мындай калыптанып калат да, адат болуп, мындай салт болуп. Биз ошол салттуу ислам дегендеги түшүнүгүбүз ошол. Демек, мындан улам салттуу ислам дүйнө жүзү боюнча бирөө деген дагы туура эмес. Себеби, демек, ар бир чөлкөмдө өзүнүн салттуу исламы бар. Бул деген сөз ошол дин тутуу салттуулугу. Салттуу ислам эмес, дин тутуу салттуулугу десек туурараак болот. Менин көз карашымда да. Себеби ислам бөлүнбөйт дебедикпи? Исламда ислам бир эле аталышы бар. Ислам болду. Анын салттуу ислам деген же башка дагы аталыштары жок. Ошол себепти ошол бир чөлкөмдө кылымдар бою мындай калыптанып, элдин канына сиңип, бир баягы ажырагыс бир бөлүгү болуп калган эрежелердин, фатвалардын жыйындысы да. Негизинен ислам бирөө эле, ал баардык дүйнө жүзүндө бир. Баары эле исламдын мусулмандар. А бирок жанагындай чөлкөмдө ошол баягы бир өзгөчөлүк пайда болуп калды да. Адат пайда болуп калды. Мисалы, мына ушул салттуу исламдын бир элементи деп атпайбызбы, 40 парзды. Ушул 40 парз чындап келсе Борбордук Азияда эле. Башка жерлерде башкачараак айтылат. Эми ушул эле парздар, бирок айрым мисалы биз парз деген маселелерди алар башкачараак караган моменттери бар. Аны азыр дагы сөз кылат болушубуз керек. Дегенкиси ошол баягы бир жерде, бир чөлкөмдө кылымдар бою, жанагындай бир 10 жыл, 20 жыл эмес, мындай кылымдар бою. Мисалы, могул 40 парздын калыптанышы, 6 келменин калыптанышы, мисалы, же болбосо өзүбүздүн мындай ички эрежелер, ушул биздин чөлкөмгө таандык. Бир фатвалардын жыйындысы, мисалы. Ошол нерселер бизде мындай 1000 жылдан бери келатат да. Бул азы 1000 жылдан бери келаткан. Анан ошол себепти бул жерде биз
шарттуу түрдө атап атабыз да салттуу деп. Эң сонун түшүндүрмө болду, Алла ыраазы болсун. Анан ыймандын 7 шарты бар деп атабыз. Эмне үчүн 6 эмес же 5 эмес? Ооба. Негизинен Куран, Суннага ылайык өзү 6. Дүйнө жүзүндө эле баардык эле мусулмандар ушу 6 деп колдонуп келатышат. Ошол эле мисалы башка чөлкөмдөрдө мисалы Ханафи мазхабын тутунгандар деле 6 деп айтышат. Алыс барбайлы, мына Туркияда деле 6, мисалы Египетте 6, Иорданияда 6. Анан Борбордук Азияда 7 да. Эми бу жерде албетте мындай негизинен Борбордук Азиялыктар биз жаңы нерсе кошуп алган жокпуз. Жаңы парз ойлоп тапкан жокпуз. 7-си өлгөндөн кийин кайра тирилүү. Тиги 5-си да бар да акырет күнүнө ишенүү деген. Негизи жана 6 деп аткандар ошол 5-чиге кошот. Бул өлгөндөн кийин кайра тирилүү дегенди. Ошо баягы акырет күнү демек өлгөндөн кийин кайра тирилүү. Кыяматта адамдар кайра тирилет да. Ошол жөнүндө сөз болуп атат деген мааниде анан баягы экөөнү 1-6 деп эсептешет да. Биз болсо экөөнү 2 бөлөк карап атабыз. Акыретте да акырет күнүнө ишенүү ал башка, андан сырткары өлгөндөн кийин кайра тирилүү деген дагы бар. Биз 7-сини бу негизинен кабырдагы тирилүүнү айтып атабыз. Кыяматтагы тирилүү эмес, кабырдагы тирилүү. Анткени бул дагы эми хадиске ылайык баягы бар нерсе. Буга биз иман келтиришибиз керек ар бир мусулман. Адам баласы кабырга киргенден кийин адамдар 7 кадам алыстагандан кийин хадис бар да. Бу эми Мункар ва Накир деген 2 периште кирет сурак алыш үчүн. Анан ошондо Алла Таала адамдынга кайра жанын кайтарып, жанагы суроолорго периштелердин суроосуна жооп бериш үчүн кайтарып атат да. Бул ошол жанагы кабырдагы тирилүү жөнүндө сөз болуп атат да. Андан сырткары деле мунун башка дагы баягы маанилери бар, маселелери бар. Негизинен биз баягы Борбордук Азияда мурда баягы Маврай Нахр деп аталган, Борбордук Азия деп аталганга чейин. Ушул чөлкөмдө негизинен баягы орто кылымдар, негизинен Моголистан мезгилинде, бул эми 14-кылым болуп калат. Баягы көчмөн урууларды исламга баягы чакыруу да, суфий шейхтеринин ролу чоң да. Ошол жерде баягы суфий шейхтери негизинен баягы элди динге чакырууда ошол баягы өздөрүнүн ушул эмелерди, өзгөчөлүктөрдү бир колдонгон мезгилдери бар да. Бул ушул нерсе менен дагы баягы байланышы бар. Эң сонун анан ушул 40 фарздын сап башында Алла Таалага ишенүү, тавхид маселеси турат экен да. Ушул жөн жеринен сап башында турбаса керек. Ооба. Негизи бул эми өзү диндин 3 компоненти бар да. Биринчиси бул иман, экинчиси ислам, үчүнчүсү ихсан. Ошол ыйман бул эми баягы ыйманда 7 парыз бар деп, дегенде ошол 7 парыз, анан ошол 7 парыздын биринчиси Алланын барлыгына жана бирлигине ишенүү деген маселе турат да. Бул эми баягы исламдын негизги өзөгү да. Алланы жалгыздоо исламда негизги баягы негизги орунда турат. Башкы орунда турат. Алла Тааланы таануу, тааныганда дагы аны жалгыз деп таануу, анан бир деп таануу. Негизги маселе Куранда дагы негизги аяттар, негизги маселе дээрлик ушул эме болгондо. Мисалы Пайгамбар алейхисаламдын баягы динди таратуу мезгили 23 жылга созулат да. Ошонун 13 жылы Меккеде орунда болгон. Анан жалаң ушул Алланы жалгыздоо, Алланы таанытуу, Алланын бирлиги барлыгына акырет күнүнүн бар экендигине, кыямат күнүнүн бар экендигине чакырган.
ыйманга чакырган негизги баягы жалгыздоо жөнүндө болуп атат да. Анан кийинки 10 жылдык анан башка жанагы ибадаттар, баягы башка алакалар жөнүндө анан кийинки аяттар кийин келип атпайбы. Негизи ушул 40 парызды бир мына барактап көрсөк, ушул сап башында намаз, орозо деп келип, андан кийин баягы ата энеге дагы урмат сый көрсөтүү дегендер мына бөлүк болуп камтылгандыгычы бизге бул түз эле ошол жанагы сиздин сөзүңүз айтып кеткен бир мусулмандар үчүн бир даяр формуланы дагы иш-чарадагы бир жиликтеп бир майдалап көрсөтүп бергендей экен да. Ушул боюнча пикириңиз кандай? Негизи эле баягы ата энеге урмат сый, намаз орозо жөнүндө бул өзүнчө бөлүнгөнү бул мусулмандар үчүн бир ыңгайлуулук жаратуубу? Негизинде мен жана жогоруда айттым го, диндин 3 компоненти жөнүндө. Ооба. Ушул диндин 3 компонентинин экөөсү жөнүндө 40 парыз негизинен ошол экөөсү жөнүндө сөз болот да. Биякта мисалы ыйманда 7 парыз бар. Ооба. Андан кийин эле исламда 5 парыз бар. Ислам жөнүндө сөз болуп атат да. Анан дааратта 4 парыз, таяммумда 4 парыз, гусулда 3 парыз, анан намазда 12 парыз, жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтаруу деген бар го. Ошол амр бил маруф деп коет. Мында 1 парыз, жакшылыкка чакыруу, дават да. Жамандыктан кайтаруу, нахи анил мункар деп коет. Мында 1 парыз. Анан жанагы аялдарга тиешелүү маселе бар. Айызда 1 парыз, нифаста 1 парыз, анан илим алууда 1 парыз. Ушинтип болуп туруп, негизинен 40 парыз ушинтип эме болот да. Ушул жерде карап көрсөңүз, 40 парыз ушул жерде жанагы негизги 2 компонент жөнүндө сөз. Негизги 2 компонентте болуп атат. Парыздар. Ушул жерде ар бир мусулман ушуну билүүгө милдеттүүбү? Ооба. Билиш керек. Билиш керек. Себеби бул парыздар болуп атат да, парыз жөнүндө сөз болуп атат. Важип жөнүндө сөз болуп аткан жок. Сүннөт жөнүндө сөз болуп аткан жок. Же болбосо кайсы бир мустахаб жөнүндө сөз болуп аткан жок. Ошон үчүн айтып атам да, исламдын негизги 2 компоненти тиги ыйман менен исламда болуп атат. Негизги адамдар күнүмдүк жашоосунда эң зарыл болгон баягы биле турган, анан аткара турган парыздарды мындай жыйнак кылып берип атат да, 40 парызды. Эң сонун анан эми азыр мынакей Рамазан айында турабыз да. Биздин айрым мекендештерибизде деле суроо болушу мүмкүн да, балким билбеши мүмкүн. Ушул таравих намазын деле багыл ушул 20 рекет окулат экен. Эмне үчүн 20 рекет окулуп калды? Эмне үчүн бир 10 окубайбыз, 8 окубайбыз? Бул деле бир мындай формула, бир эреже, тартип да коюлганчы. Анан ушул таравих намазына келип аткан ар бир жаран дагы ушул таравихтин эрежеси, шартын билиш керекпи намазын? Ооба. Эми негизинен айтпадыкпы жана намазда 12 парыз бар. Ооба. Ал кайсы намаз болбосун, бул 12 парыз милдеттүү түрдө аткарылат да. Мейли мисалы нафил жөнөкөй эле нафил намаз окуйм деп 2 рекет нафил намаз окуп коеюн десе деле, ушул 12 парыз сөзсүз түрдө баягы болушу керек да, шарт. Эгер ал 12 парыздын 1 парызы эле аткарылбай калса, жок болсо, анда анын кылган намазында баягы маани жок болуп калат да. Ал намазы кабыл алынбай калат. Ошон үчүн намазы кабыл болушун үчүн, толук болушун үчүн сөзсүз түрдө 12 парыз болуш керек. Ал кайсы намаз болбосун айырмасы жок. Анан сиз сөз козгоп калдыңыз, ушул жанагы 20 рекет жөнүндө. Ооба. Негизинен 8 рекет, анан 20 рекет деген түшүнүк бар да. Ооба. Биздин мына борбордук Азияда ушул салттуу исламдын элементи, бир элементи ушул 20 рекет. Бу дагы биздин баягы элибиздин канына сиңди да. Анан адат болуп калды. Ушул ар бир жерде жана биз айтып аткан салттуу ислам дегендеги маселе ушул бир чөлкөмдө бир диний бир жөрөлгө бир маселе ошол мындай такай кайталанып ар дайым кылымдар бою муундан муунга өтүп келаткан болсо, ал адат болуп калды да. Эми ошол нерсе мына салттуу исламдын негизги элементтеринин бири, анан ал өзгөрүүгө жатпайт. Аны өзгөртпөш керек. Аны өзгөртөм деп бирөөлөр убара болбош керек. Себеби элдин канына сиңип калгандан кийин алар аны карапайым эл билишпейт да, кайсынысы парыз, кайсынысы кандай деңгээлдеринчи.
Аларга эң башкысы диндин компоненти болуп баягы кирип калгандан кийин эми аны кайра эл андан ажырата албайт. Бүгүнкү көйгөйүбүз ушунда болуп атат. Мисалы карапайым эл, өзгөчө аксакалдар, кемпирлер айталы. Баягы улумундагы. Да, тажрыйбасы көбүрөөктөр, баягы диний практикасы көбүрөөктөр. Алар мурда бир өзү тутунуп келген бир эрежелер бар болчу. Анан эле бүгүн жаңы башка бирөөлөр келип туруп эле муну жокко чыгарып атат да. 20 рекеттин ордуна 8 рекет коюп атат. Анан ошондо жанагы мурдатан бери баягы дене боюна сиңип калган, канына сиңген эреже жаңыга алмаштырганда ошону жаңыга алмаштыра албай атат да. Жаңыга алмаштыра албайт. Көзүнө өөн учурап атат. Анан кийин окуй мына баягы дин душманы, динге зыян алып келет, динге бир бидатты киргизет дегендер ушулар турбайбы деп туруп, анан кийин аларга каршы мындай душман катары көз караш менен карап калып атат да. Ошон үчүн өзгөчө мен мына билимдүүлөргө кайрылат элем да. Ошо сырттан билим алып келип атасыңар, эми Алла ыраазы болсун, билим алып келип атасыңар, жакшы, ага эч кандай тыйуу жок. Бирок ошол сыртка билим алып келгенден кийин сөзсүз түрдө бул ички баягы Кыргызстандагы калыптанып калган шарият эрежелерине каршы келбеген жакшынакай өзүбүздүн эрежелер, фатвалар жыйнактары бар. Ошого келиш керек. Ошого өтүш керек. Өзүң канчалык чоң аалым болсоң дагы, кандай бир чоң аалымдардан фатваларды угуп келсең дагы, бияктын өзүндө калыптанган жакшынакай фатвалар бар. Мындай өзгөрбөгөн. Мына ушул намазда, мисалы даратта же жана башка ибадаттагы бир мындай жаңыланбаган фатвалар бар да. Бүгүн эмелерге айтсаң, жанагындай ушул өзүбүздөн эски келаткан фатвалар бар, эрежелер бар. Ошолорду тутун десең, анда эмне тиги жаңыча кылганга болбойбу? Жаңы бир фатваларды киргизгенге болбойбу? Эми коом өзгөрүп атат да, жаңыланып атат да. Анан жанагындай тиги мурда эски китеп, мурда болбогон, орто кылымдарда болбогон жаңы бир маселелер жаралып кетти го. Ошол аларга дагы фатва чыгарганга болбойбу деп туруп, анан мындай провокациялык эме кылып кетишет да. Мен айтып атам, андай кылганыңар туура эмес. Ооба, жаңыланууга болот. Эгерде мисалы жаңы маселе пайда болсо, ал мисалы эски китептерде жок болсо, жаңы чыккан маселе болсо, айталы бүгүнкү ошол жанагы криптовалюта мисалы, же болбосо экономикалык жанагы жаңы маселелер, же болбосо жана адамдын органдарын алмаштыруу, булар жөнүндө ооба эски китептерде жок. Ал бир маал алардын мезгилинде ошол 1000 жыл мурун бул маселелер, бул проблемалар болбогон үчүн анын фатвалары чыккан эмес. Булар кийин чыкты. Эми мындан кийин да жаңы маселелер, жаңы көйгөйлөр жаралып турат. Ошого жараша жаңы фатвалар иштелип чыгыш керек. Бирок мен айтам, ошол жаңы иштелип чыккан фатвалар кайра эле жанагы башка бир мазхабтардын же болбосо башка бир адамдар, аалымдардын башка өлкөнүн көз карашында эмес, биздин өзүбүздүн чөлкөмдүн, биздин өзүбүздүн Кыргызстандын аалымдары ошол боюнча өздөрү жаңы фатва иштеп чыгыш керек. Бул ошол ар бир өлкөнүн көйгөйү. Биздин көйгөйдү Египет же болбосо Пакистан чечип бере албайт. Себеби алар биздин менталитетти, биздин каада салтты, биздин үрп-адатты, биздин эски эрежелерди, алар биздин баягы өз ара баягы кайсы бир калыптанып калган бир адаттарыбызды алар билишпейт. Ошон үчүн алар бизге фатва чыгарып бергенге болбойт. Биз дагы аларга фатва чыгарып бергенге болбогондой эле, бизге дагы алар фатва чыгарып бергенге болбойт. Биз өзүбүздүн фатва мектепти түртөшүбүз керек. Биздин өзүбүздүн аалымдар фатваны иштеп чыгыш керек. Албетте, ошол фатва иштеп чыгуунун өзүнүн эрежеси бар, өзүнүн талаптары бар. Ошого жараша. Эл аралык баягы жалпы эмеде мындай илимде талап кылынган эрежеде. Бирок сөзсүз түрдө эле жок, биз ал даражага жеткен жокпуз, анан кийин тияктан алышыбыз керек деген бул туура эмес. Билбейсиңби, анда үйрөн. Билим алуу ошон үчүн парз.
Ошол фатва чыгарганды биле албай атсак, демек ошол деңгээлде биз ошо жактан биз артта калып атабызбы? Демек ошол жакта өстүрүш керек. Ошонун билимин алуу бизге парз демек. Ал жөнүндө да кимдир бирөөлөр умтулуп билим албай койсо, анда күнөөкөр болот. Ошол билим алууда бир парз деген ошону туюндурат. Демек ар бир бизге керектүү илимди биз сөзсүз түрдө биздин коомчулукка керектүү илимди биздин жарандар, биздин өзүбүздүн каныбыздан жаралган балдар билим алыш керек. Себеби алар биздин табиятты алардан башка сырттагылар биле албайт. Ушул моментти биз эске алышыбыз керек да. Ушул моменттерди эске алышыбыз керек. Анан мен айтып атканым ал жанагындай заманбап жаңы пайда болуп аткан көйгөйлөрдүн фатвасы жөнүндө айтып аткан жокмун. Мен айтып атам жөнөкөй элементарный ушул намаз мисалы. Намазда 12 парз бар. Же болбосо иманда 7 парз бар. Ушул сыяктуу мындай биздин чөлкөмдө калыптанып калган эски мындай баягы жаңыланууга муктаж болбогон фатвалар бар да. Аларды биз башкага алмаштырбашыбыз керек. Ушул ойдон кийинки мунга өткөрүп кетет. Өткөрүп беришибиз. Ошентип келгенбиз 1000 жылдан бери. Эми ошондой өтүш керек. Анан мисалы биздикине караганда тигилердики жакшыраак экен деп аны алмаштырганга болбойт. Себеби биздики жаманбы, жакшыбы ошол өзүбүздүн чөлкөмдө 1000 жылдан бери кызмат кылып келатат да. Ошодон бери жаман болбой жакшынакай эле келди эле го. Ошонун жаман болбогонунун бир далили ошол 1000 жылдан бери бүгүнкү чейин өзгөрүшсүз келгени да. Анан бүгүн бир тыңчыкмачылар ошону бул эскирээк экен, бул начарыраак экен, мындан тиги Египеттиги жакшыраак болчу деп туруп, аны алмаштырып койгону бул болбойт да. Муну биз кабыл ала албайбыз. Андай болбойт. Себеби жаманбы, жакшыбы өзүбүздүкү бар. Эми тигилердин көз карашы боюнча айтып атам да. Негизинен биздики өзүбүзгө ай. Биздики өзүбүздүкүгө күн. Биздики өзүбүзгө туура. Биз бала башкалардыкын айтабыз, начарыраак экен, осолураак экен деп. Бизге өзүбүздүкү. Себеби баягы өзүбүздүн аалымдар бир мезгилде ошол мына 40 парызды иштеп чыгып койгон. Анан ошол иманда 7 парыз деп белгилеп койгон. Маселе жок. Мунун жетөөндө тең бүт бардыгын ар бирөөсүн карап көрсөңүз, Курандан, Суннадан далилдери бар. Болгону 6 эмес 7 болуп калды. Буга биз бүгүн эмне үчүн 7 кайра 6га түшүрүшүң керек деп эч ким айтканга акысы жок. Себеби бул 1000 жылдан бери элибиздин боюна, канына сиңип салт болуп калды. Бул салттуу ислам деген ушул да. Салттуу болуп калды. Эми муну биз өзгөртө албайбыз. Азыр бүгүн мисалы биз ушуну 6 кылып өткөрө турган болсок, анда кыянат кылган болобуз. Мурдакы өзүбүздөн келе аткан ата мураска. Ушул эми ата мурас дегенде кандай эми ушу диндеги мурасыбызга биз кыянат кылган болобуз. Эң сонун. Мунун себеби мааниси бар да. Мунун орду бар. Жөндөн жөн пайда болгон жок. Мен жана айттым го, бул баягы ошондой кыйчалыш маалда. Казакта бир казактын бир акыны мындай айткан экен. Ырларым жаралмайды жайчылыкта, ырларым жаралады кайчылыкта деп. Бу ар нерсе баягы эми акындардын деле илхамы ошо мындай бир проблема болгондо, кайсы бир мындай денени бир дүркүрөтө турган, мындай бир солкулдата турган бир маселе болгондо анан кийин ыр пайда болот экен. Ошону сыңар эле бул 7-чи парыздын өлгөндөн кийин кайра тирилүүнүгө ишенүү дагы ушул жана айттым го 14-чи кылымда ошол суфий шейхтеринин маалында ушул нерсени киргизгенге, ошол баягы буга маани бергенге түрткү болду да. Себеби бул ошол маалда жанагы шамандар менен кагылышканга туура келди. Шамандар эми ал жанагы буддисттердин сыйкырчылары. Ошол буддисттердин сыйкырчыларына биздин суфий шейхтеринин кереметтери үстөмдүк кылды да. Тарых кайталанды. Мисалы бу Куранда фараон менен Муса алейхисаламдын окуясы. Муса алейхисаламда мojиза бар эле.
Алла Таала мojиза менен сыйлап атат. А фараонда болсо сыйкырчылар бар болчу. Алар да сыйкыр. Анан ошо мезгили келгенде сыйкырды мojиза жеңди да. Батылды ак жеңди. Жыйынтыгында фараон жеңилди. Сыйкырчылардын баары мусулман болуп кетти. Ошол эле сыяктуу эле бу 14-кылымда дагы биздин чөлкөмдө. Ошо жана суфий шейхтеринин кереметтери буддисттердин шамандарынын сыйкырына басып түштү. Муну элдин баардыгы көрүп турат. Анан ошо жанагы шамандар деле жанагы фараондун сыйкырчылары мусулман болгондор, алар дагы мусулманга келди. Бүгүн карап көрсөңүз, мына биздин элде бүтүндөй Борбордук Азия элдеринин бүт баардыгында бүгүн ошон үчүн жана буддизмдин элементтери мусулмандарда жашап келгени ошол себептүү. Көз ачык дегендерибиздин бүт баардыгы ошолор шамандар. 5 маал намаз окуйт. Өзү көз ачык. Көз ачыктык кылат. Же жана башка өзүбүз деле мисалы мусулмандар бир маал жанагы 9 токоч бышырган, жок ошолордун бүт баардыгында ошо жанагы буддизмдин элементтери турат. Эми алар мисалы ар нерсе исламдын табияты эгерде шариятка каршы келбесе, мурдакы жөрөлгөлөр, мурдакы бир эрежелер, эгерде колдонуп жүргөн адаттар мисалы шариятка каршы келбесе, аны колдонууга шарият уруксат берет. Ал пайгамбар алейхисалам бул жолду бизге көрсөтүп кеткен. Ушундай кете берет. Ошол себептен мисалы бизден жанагы буддисттер бул таза буддисттик экен деп эле аны четке кагып салганга болбойт. Эгерде ал исламга каршы келбесе, мындай аны менен мындай динден чыгып кете турган болуп, же болбосо чоң бир эме болбосо, аны мындай баягы жашоосунда колдонгонго эчтеке болбойт. Эгерде ал динибизге каршы келбесе. Динге каршы келбесе болот. Чоң рахмат, ыраачылык билдиребиз. Чынында биз темага абдан терең кирдик. Биздин убак дагы соңуна чыгып калды. Чынында кармаган орзоңуз кабыл болсун. Ушул суу жазга келип ушундай маанилүү маек куруп бергениңизге ыраачылык билдиребиз. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө, жараткан Алла Тааланын амандыгында болуңуздар. Мен сиздер менен коштошпойм. Көрүшкөнчө. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا